Ноокатта санитардык эпидемиологиялык эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Коронавирус менен күрөшүүгө бөлүнгөн акча боюнча кылмыш иши козголду. Чүйдө таксистти бакка байлап сабаган жарандар кармалды. Бишкекте бет кабы жоктор коомдук транспорттон түшүрүлүп жатат. Бишкекте вирустун жайылышы боюнча чектөөлөрдү киргизүү планда жок. 50 миңден ашуун баалуу жандыктардын териси кармалды. Боронов, бекитсеңер, анан сүйүнөм. Ноокат райондук администрациясы менен Ноокат районунун ички иштер бөлүмүнүн биргелешкен иш мерчеминин негизинде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жашоочулар арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Коронавирус жугуштуу илдетинин алдын алуу, санитардык эпидемиологиялык кырдаалды жөнгө салуу боюнча коомдук жайларда, эл көп топтолуучу жана эс алуучу туристтик аймактарда, сууга түшүүчү жайларда коомдук тартипти, жарандардын коопсуздугун жана социалдык аралыкты сактоо боюнча эскертүү тактайчалар жана жарнамалар илинүүдө. Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунда коронавирус менен күрөшүүгө бөлүнгөн акчаны башка жакка жумшаган жооптуу кызматкерлерге кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна COVID-19 инфекциясы менен күрөшүүгө 300 миң сом бөлүнгөн. Оорукананын башкы дарыгери менен башкы бухгалтери бөлүнгөн каражатты дарыгерлерге кошумча айлык катары бөлүп беришкен. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн резерв фондусуна акча каражаттарын колдонуу тууралуу жарлыгына ылайык бюджеттик мекемелердин кызматкерлерине айлык майнасын көтөрүүгө тыюу салынат. Чүй облусуна караштуу Токмок шаарында таксистке кол салган жарандар кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 30-майда шектүүлөр такси кармап, Аламүдүн районунун баш кара суу айылына жеткирүүнү суранышкан. Жолдо бара жатып, жүргүнчүлөр тапанча менен айдоочуну коркутушкан. Кылмышка шектүүлөр таксистти сабашып, бакка байлап, телефонун, акчасын алышып, автоунаасын айдап кетишкен. Жабырлануучу таң атканча бакка байланып турган. Кылмышка шектүү катары 6 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бишкек шаарында бет кап кийбегендер коомдук транспорттон түшүрүлүп жатат. Бул тууралуу шаардык троллейбустар башкармалыгынын Facebook баракчасына жарыяланды. Коронавирус инфекциясынын күчөгөнү менен Бишкекте чектөөлөр азырынча киргизилбейт. Бул маалыматты өкмөт башчылыкка талапкер Кубатбек Боронов бүгүн 16-июнда журналисттерге билдирди. Кыргызстанда коронавирустун күч алышын алдын ала божомолдогон эле болууда. Бизде 3 түрдүү божомол болгон. Азыр биз орточо оор баскычына келдик. Кырдаал көзөмөлдө. Бирок Бишкекте вирустун жайылышы, күчөгөнү тынчсыздандырууда. Ошентсе да азырынча шаарда кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизүү планда жок, деди Кубатбек Боронов. Кыргызстанда 50 миңден ашуун норка жана андатырдын терисин жүк ташуучу унаага импорттоп жаткан жеринен кармашты. Бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы маалымдады. Каржы полициясынын кызматкерлери Ак Тилек өткөрүү пунктундагы мобилдик топтун курамында тиешелүү документтери жок жүк ташуучу унаны кармашкан. Унааны тинтүү иштеринде алар 50 миңден ашык жаныбардын терисин табышкан. Келтирилген чыгымдын суммасы 500 миллион сомго жетет. Эскерте кетсек, Кыргызстандагы бардык андатыр жаныбарынын санынан ашып кетет. Бизде жалпы саны 19 миңден ашык. Андай 50 миңден ашык жаныбардын териси кайдан келгени кызык. Бүгүн 16-майда парламенттик коалиция Кыргыз Республикасынын премьер-министрлик кызмат ордуна Кубатбек Бороновдун талапкерлигин кароодо. Жыйындын жүрүшүндө вице-спикер Айда Касымалиева Бороновго кайрылып, маанайын сурады. Кубатбек Айылчевич, бул жакка келгенде маанайыңыз сус келдиңиз. Негизи кандай сезим болуп жатат сизде? Сүйүндүңүзбү же сүйүнгөн жоксузбу? Деп сурады Касымалиева. Кубатбек Боронов жогорку кеңеш бекиткенден кийин сүйүнөрүн билдирди. Мен чынын айтсам, кечээ эле уктум. Bir нерсени сезип турам. Абдан чоң жоопкерчилик сезими бар. Сүйүнө элекмин. Эртең бекитсеңер анан сүйүнөм, деп жооп берди Боронов.